Адамдын акысын Алла дагы кечирбеймин дейт. Сен канчалык тооба кылбагын, ошол адам кечирбей мен сени кечирбеймин дейт. Бирок адамдардын ичинен дагы ушундай бирөөнүн акысы бар, ал ушунчалык чоң акы. Ушунчалык чоң акы. Аны баарыбыз көкүрөгүбүзгө түйө жүрүшүбүз керек. Ал кимдин акысы? Ал ошол сиз менен бизди жарык дүйнөгө алып келген апабыздын акысы. Апабыздын акысын эч качан бүтүрө албайт экенбиз. Достун акысын берсек болот экен. Кошчунун акысын берсек болот. Башканын акысын берсек болот. Bir кызматтар менен устаздын акысын берсек болот, башканын акысын берсек болот. Бирок апанын акысын эч качан берип бүтүрө албайт экенбиз. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт апалар жөнүндө? Ал-джаннату тахта aqdamil ummahat дейт. Бейиш апалардын кадамынын астында дейт. Бейиш апалардын колунда деген да жок. Бутунда деген да жок. Бутунун астында дейт. Мунун мааниси сен ушунчалык апаңа ушунчалык кичпейил болушуң керек, башыңды жерге коюшуң керек. Барына даяр болушуң керек деген мааниде. Апаң үчүн барына даяр болушуң керек. Апа бала үчүн барына даяр. Апа бала үчүн бойуна бүткөндөн баштап 9 ай бою баланын камын көрөт экен. Ушу баланы аман эсен жарык дүйнөгө алып келсем экен деп, кандай тамакты жешим керек, кандай нерсени жебешим керек деп ушунчалык башы айланып, башка болуп 9 ай бою ушунчалык сиз менен бизди көтөрөт апа. Көтөргөндөн кийин 9 айга жеткенибизден кийин апа бизди төрөгөндө ушундай бир чоң алым айткан экен, апа төрөп толгоо тартканда дейт, ошонун оорусу дейт 42 сөөгү сынып кеткенге барабар дейт. 42 сөөгү эмес, эркектердин бир сөөгү сынып калса канча кыйкырабыз келинчегибизге, башкаларга. Бирок апалар бизди төрөгөндө 42 сөөгүн кандай сынганда ооруйт. Ошончолук оорунун дамын татат дейт апалар. Көрдүңүзбү? Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөн эле ойнон чыгып бир нерсени айтпайт. Ар бир сөзүндө хикмат бар. Ошон үчүн бейишти апанын колунда эмес, же бутунда эмес, бутунун астына киргизип салды. Таманын астында дейт. Төрөгөндөн кийин дагы апа өзүнүн жанынан, каныдан бүткөн тамак ашты берет сизге, бизге. Аталар болсо эмне кылабыз? Мен нафака бериш менин мойнумдагы важип экен, милдет экен деп, кечинде саат 9-10 уктайбыз, эртең саат 8-де турабыз, жумушка барайын, бир аз айлык таап, иштеп келип балама, келинчегиме үй алып берейин, же машина алып берейин, же кийим кеч алып берейин деп уйкубуз кангандан кийин. Уйкубуз канбай калсачы, ошол күнү жумушка да барбай коебуз. Апачы, апанын уйкусу канабы, уйкусу канбайбы, ооруп атабы, оорубай жатабы, сообу, соо эмеспи, дайым 24 саат бою бала үчүн жанын бергенге даяр экен. Бала ооруса кошо ооруйт. Бала ач калса кошо ач калат. Ыйласа кошо ыйлайт экен. Апа деген ушундай нерсе. Сен чоңоюп, канча чоңойбогун, апа дайыма жүрөгү сени менен. 70-60га чыксак дагы апа үчүн ушундай кичинекей нарса экенбиз. Апа ооруп атамын, укол алып жатамын десем, апам канча мен үчүн ызаланат, канча жаман абалда болот. Бирок атага айтсак, бар больницага көрүнбөдүңбү? Анализ тапшырбадың деп коет. Апа болсо эмне үчүн ооруп атасың? Эмне үчүн деп айылдаса айылдан шаарга көчүп келет. Ошон үчүн Алла Таала Пайгамбарыбыз эмне кылып койду? Бейишти башкача айтканда ачкычын апалардын бутунун астына коюп койду. Апаң ыраазы болсо сен бейиштесиң, апаң наразы болсо сен тозоктосуң дейт.